Ушул тапта 700-гө жакын окуучунун билим ордосу катары эсептелген бул мектеп эс алууда жүргөн агайдын экинчи үйүнө айланып калган болчу. Ал өзү учурунда бир кыйла тартынып, тубаса сөйлөтүн кармап, силер шашылып жаткан жоксуңарбы дегенине карашпастан, жок агай, ашыккан жокпуз. Ар тараптан калчап салмактап көрдүк. Сиз бул урмат сыйга татыктуусуз деп ысымын ыйгарышкан мектепке эми мынча болгон соң айылдаштарымдын сый мамилесине, чоң ишенимине мен дагы сый мамиле менен жооп беришим керек эмеспи деген чечимге келип, мектептин мугалимдер жамааты анда билим алып жатышкан келечек ээлери менен бекем алака кармаган. Ал мектепке келген күндөрү сырттан карап байкаган адамга анчалык баамдалбагандай болгону менен, бул жердеги агай эжейлердин гана эмес, окуучулардын да маанайлары мурдагыдан бир кыйла жогорулап, таалим тарбия жаатында баарлашабыз дешип чогула калышкан жарык кабинеттерде, кааналарда жандуу да, шаңдуу да жагдай жарала калчу. Агайдын ар бир келишинде анын басып өткөн узак жана байсалдуу жолунун бир жаңы мерчемине серп салынып, агай ал күндөр менен бүгүнкү замандын айырмасын калыс баалап, сабак, таалим тарбия алчу учурларды өзгөчө белгилеп, эмнелерди унутпай, күндөлүк иштеринде колдоно жүрүшсө пайдалуу болорун эске салып тактап, кыскасы ар бир жолугушуулар педагогдор үчүн пайдалуу жана эсте каларлык таасирдүү өтчү. 1945 жылдан же улуу жеңиш күнүнөн тарта согуштан кийинки эл чарбасын калыбына келтирүү деген ураан көтөрүлүп, Шамшы агай омурткасы кателек жаш курагына карабастан өзүнүн курбалдаштары менен бирге Совет өкмөтүнүн жана партиянын демилгесин колдогон калың элдин катарына, аларга көмөктөшүүгө кошулган. Ал мектептеги сабагынан чыгаары менен чарба ишине кол кабыш көрсөткөндөрдүн арасында болуп, активдүү окуучу катары таанылган. Мына ушундай зирек өспүрүм 13 жашына караган курагында те Москвадан берилүүчү 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы күжүрмөн эмгек үчүн медалын тагынган жана мындай медалды алган эң жаш сыйлык ээси болуп калган. Ал согуш жылдары жана андан кийин Ташкыя, Эпкүндүү мектептеринде окуп, Өзгөн шаарындагы номер 2 орто мектептен жетилүү аттестатын алган. Шамшы Исмаилов чарба ишине кол кабыш көрсөтүүдө, мектепте сабактарын окууда гана үлгүлүү окуучу болбостон, андан сырткары өздүк көркөм чыгармачылыгынын ийилимине да активдүү катышып, өзүнүн шыктуулугун, жөндөмдүүлүгүн көрсөткөн. Агайлардын көмөгү менен алар белгилүү акын жана драматург Жусуп Турусбековдун Ажал ордуна аттуу драмасын сахнага алып чыгышып, ошол кезде 9 класста окуган каарманыбыз башкы ролду аткарган. Ал кезде мындай окуялар элет жергесинде олуттуу жаңылык катары каралып, сахналаштырылган кызыктуу оюнду улуу кичүү дешпей көрүшүп, Исмаилдин уулу идиректүү шыктуу бала болуптур деген кеп узакка чейин желдей тараганын агайдын замандаштары сыймык менен эскеришкен болчу. Убакыттын учкулдугуна там берүүгө аргасызбыз. Мына ошондой окуяларга бай мезгил да артта калып, согуштан кийинки өсүп жетилген жаштар түрдүү тармактарда эмгектенишип, заманда улам жыл өткөн сайын оңолуп, элет жерине дал ушундай заңыраган мектептер салынды. Каарманыбыз 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика математика факультетин ийгиликтүү аяктап, алгачкы эмгек чыйырын дал ушул Кара Кочкор айылындагы мектептен баштаган. Көп өтпөстөн ал комсомолдук ишке чакырылып, комсомолдун Караколжо райондук комитетинин биринчи катчысы кызматына шайланган. Андан кийин комсомолдун Ош облустук комитетинин катчысы кызматына көтөрүлгөн. Комсомолдук жаш жетекчи катары иштеп жаткан кезинде Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы улуу инсан Исхак Разаковго жолугуп учурашканын агай мындайча эскерген эле. Исхак Разаков деген борбордук комитеттин биринчи секретарь келип лекция окуйт деп бизди чогултуп калды.
Ысқақ Разақов Кыргызстандын мал чарбасын өстүрүүдөгү, өнүктүрүүдөгү экономикалык воспроизводство болсо кайра өндүрүп чыгаруу деген темада ушундай сонун укмуш лекция окуду. Анын университеттин профессорлору дагы, и окутуучулары, и студенттери дагы ушундай сонун ык менен, ушундай каалоо менен жакшы кабыл алып уктук. Бул менин биринчи жолу Ысқақ Разаковду өңүнөн, түсүнөн көргөнүм ошо болду. Экинчи, мени ЦКга чакырып калды, ишке кызматка жогорулатуу максатында. Ошондо барсам ЦКнын чоң залынан биякта өтүп келе жатсак, 3-чү этажында Ысқақ Разақов бек маңдай чыга калды. Мен ошондо биринчи жолу Ысқақ Разақовдун кичпейилдигин, адамгерчилигин, жөнөкөйлүгүн, жупунулугун, адамды мээримдүү кабыл алганын ошондо көрдүм. 3-чү көргөнүм Ленин районунда, Нокен району. азыркы Нокен району. Ошондо пахта терим кезинде биз СКнын бригадасы менен Ленин районунун партиялык уюмунун ишин текшерип барып калдык эле. Касымов деген аксакал, Кошбай Касымов деген инструктор бизди бригаданын жетекчиси болуп барган эле. Ошондо келип калды, ошол жерде учурашып, ошол жерде 3-чү жолу мен кол алышып ошондо учураштым. Мен ушу улуу инсан менен 3 жолу көрүшүп, 3 жолу таанышканыма мен өзүм бактылуу, Кыргызстандын бактылуу инсаны катары өзүмдү эсептейм. Өзү бир кезде иштеп кеткен Каракулча районуна караштуу Каракочкор айылындагы бул мектепке агайдын ысымы берилгенине да чейрек кылымга жууктап калды. Мына ошол мезгилде да ал мектептин алакасын үзбөй, кайра улам бекемдеп, уул кыздарынын жардамына таянып, билим ордосуна материалдык жактан да колдоо көрсөткөндү салтка айландырып келди. Акылын, сөзүн аябай, мектепке аты коюлуп, жардамын берген байма-бай, учугун улап, уул кызы улантып келет шайма-шай. Эмөрчүлүк кылышкан уул кызына рахмат, жакшы атанын балдары мына ушундай болушмак. Агайдын көзү өтсө да, аткарган ишин эстейбиз. Аты аталган мектепте жаман болдук дешпейбиз. Ысымын алып жүрөбүз, ыйык тутуп желектей, билим алып бул жерден бүт эмгекти керектей. Мектепте Шамшы Исмаиловдун басып өткөн өрнөктүү жолун чагылдыруу, жаштарга тарбия катары ачык сааттарда анын эмгектери менен тааныштырып туруу максатында агайдын чака музейи ачылып, анын ачылыш салтанатына тиешелүү коноктор, жетекчилер, маркумдун жакын туугандары, үй бүлө мүчөлөрү катышкан болчу. Мектептин дирекциясы ушул тапта маркум агайдын үй бүлө мүчөлөрү менен кеңешип, чака музейдин экспонаттарын ар тараптуу байытуу, маңызын арттыруу максатын көздөп жатышат. Мектептин жаңы окуу жылынын ачылышында агай дайыма келип, мугалимдер менен пикирлешип, кандай иш жүргүзсөк болот, кандай болгондо биз окуучулардын билим деңгээлин көтөрө алабыз деген өзүнүн сунуштарын айтып, мугалимдердин пикирлерин угуп кетчү. Агайдын ысымы коюлгандан бери биздин мектеп менен агайдын үй бүлөсү тыгыз байланыштуу болуп турабыз. Физика, математика боюнча бизди 2 айыл өкмөттүн арасында олимпиада болуп өттү. Ошо 8 мектептин окуучулары, 9-10, 11 класстын окуучулары ушундай олимпиадага катышып, ушул математика, физика предметтерин окутуу боюнча ийгиликтерди жаратышты да. Кудай кааласа ушул агайдын музейин ушул боюнча калтырбастан дагы көптөгөн өзүнүн эмгектерин алып келип коюп, улуу сөздөрүн жазып ийсекпи деген үмүттөрүбүз бар, пландарыбыз бар. Агайдын үй бүлөсүн, агайдын фондунун атынан уул кыздары жардам берип турат. Жылда ушул жалпы республикалык тест боюнча бир 30 миңден 40 миңге чейинки окуучуларга
төлөмдөрүн төлөп жардам берип турат. Мен мына 2011 жылдан 19 жылга чейин ушу мектепте директор болуп иштеп турганда мектептин ушу материал техникалык базасын чыңдоодо ошо 2016-17 жылдары биз чуркап жүрүп ушул мектепти капиталдык ремонтко киргизип экөөбүз көп убакыт чуркадык да, жөндөн кирбеди ал. Капиталдык ремонтко киргизүүдө агайдын салымы аябай зор десем болот да. Чатырдан баштап подвалына чейин биз бүт колдон өткөрүп бардыгын жаңылап алдык да. Чоң кичине дебей бардыгына бирдей мамиле кылат эле. Акыл насаатын айтат эле. Мисалы, баягында бир эки учур болду. Мен жетекчи болуп келгенден кийин ошо бир мага сабак болуп калды да. Баягында даталуу күндөрдө агай телефондон звонок кылып, анан куттуктайт эле да. Ана бир-эки жолу куттуктагандан кийин анан өзүм алдын ала шашып, ал кишиден мурдараак байланышып, агайды куттуганга аракет кылып калдым да. Бул дагы мага кичине бир баягында тарбия болуп калды, аябай чоң тарбия. Ушу 2000 жылдын баштарында педагог кадрлар тартыш болуп калган мезгилде ошол Ош мудан 5-курстун студенттерин алып келип бизге ошо мугалим кылып ошону иштетип тургула, өзүнүн үйүнө жаткырып, айылдагы үйүнө. Алардын баягы квартирасын баягы обеспечение кылып, анан ошо кыздар 1 жылдан 2 жылдан иштеп, биздин баягы ордубузду толтуруп турушту да, мугалимдик баягы жок жерлерде ошолор толтуруп иштеп беришти да. Шамши Исмаилов 1962 жылдын башынан тарта Ош мамлекеттик университетинде, мурдагы Ош педагогикалык институтунда эмгектенип, 45 жылдан ашык өмүрүн өлкөбүздүн келечек ээлерине билим, таалим, тарбия берүүгө, илимдин ушул тармагынын өнүгүп өсүшүнө чын ыклас менен сарптады. Катардагы мугалимдиктен тартып кафедра башчысы, факультеттин деканы кызматтарын татыктуу аркалады. Түштүктө бир нече жыл бою жападан жалгыз болуп келген жогорку окуу жайында билим берүүнүн сапатын арттыруу, материалдык техникалык базасын чыңдоо, билим ордосунун кадыр баркын көтөрүү жаатына өзүнүн салымын кошту. Ал 1979 жылы Латвиянын Илимдер академиясынын физика институтунда ар түрдүү катиондук кошулмалары болгон шелоштук, галиоттук кристаллдардагы радиациялык микроэффекттердин термикалык ажыроо механизмин комплекстүү изилдөө деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон. Диссертациянын аты эле айтып тургандай, аны жактоо жеңил желпи болгон эмес. Биринчи стипендия бөлгөндө менимче белгилүү сандагы жалпы студенттерге жетпегедей сандагы берген окшойт. Агай өзүнүн эрки менен 5-6 акыркы тизмедеги адамдарды эки-экиден кошоктоп, стипендияны тең бөлүп, жок дегенде кичине да алып турсун деп. Ал 12 сом болсо керек эле, бир ай жашаса болот эле. Дүйнөгө атактуу Эстон Илимдер академиясында биз менен эсептешип, ал кийин деле айтылып жүрдү. Конкреттүү тапшырма берип, анын жыйынтыгы чоң илимий макалаларга кошулуп кетти. Менимче агайдын жанагы кандидаттык диссертациясынын дагы бир бурчунда ошол иш чоң орунду ээлеп турат да, мааниси боюнча. Бул жерде эмне үчүн буга кайрылып атат? Анткени өзү кристаллдардын физикасын изилдегенде ошол биз көзүбүз көрбөгөн кичинекей физикалык процесстердин механизмин түшүнүш үчүн бир ондогон бөлөк көз карандысыз эксперименттердин жардамында ошол эле маселени изилдеп туруп, аларды салыштырып, анан бир тыянак чыгарууга туура келет да. Бул жерде Шамши Исмаиловдун установкасы деп койчубуз, агайдын өзүнүн баягы кристаллдардагы иондук өткөрүмдүүлүк деген чоңдукту, анан температурадан көз каранды изилдей турган, анан диэлектрический потеря деп коет орусча, диэлектриктик жоготуу деген 2 параметрди изилдей турган установкасы бар эле. Кийин көрсөк, агай жаш кезинде, жаш деп мен өзүбүздү салыштырып ошол айтып атам, бирок мына жигиттерди тарбиялап аткан мезгилде үйүндө 4 бала, 2 кызды тарбиялап аткан аспирант болчу экен дагы. Белгилүү бир убакытта ал киши Томск шаарында илимий лабораторияда иштеп, өздөштүрүп, ошол жерден установканы заказ кылып жасатып, Ошко алып келип, бул жерде иштеп аткан экен. Агай ардактуу эс алууда жүрсө дагы, биздин кафедра жалпы физика жана физиканы окутуунун усулдугу кафедрасы менен тыгыз байланышта болуп, дайыма өзүнүн ой пикирлерин тынымсыз биз менен байланышта болуп турчу да. Жаңы технологияларды дагы, ушул акыркы кабарлар менен дагы, окутуунун технологиялары менен дагы ошол үйүндө отуруп деле баары байланышта болуп турчу. Мындай өткөлө сабакты, андай өткөлө, азыр канча абитуриент келди. Алардын баардыгы бүтүрүүчүлөр иштеп атабы, окутуунун натыйжасына дал келип атабы?
тынымсыз менен байланышта болуп турчу эле да. Ушул лабораторияларыбызга дагы өзүнүн бир салымдарын кошуп айтып, мындай кылсаңар жаңы приборлорду алгыла, жаңы окуутун заманбап технологияларына байланыштуу жаңы окуу куралдарды ректоратка байланышып айткыла, байланышкыла, өзүңөрдүн салымыңарды тынбастан кошкула деп ушинтип агай айтып турчу эле да. Өзүнүн макалаларын жарыялап, биздин макалаларыбызды дагы редакциялап, ошондой эле агайдын китептери бар. Китептерин азырга чейин мектептегилер, жогорку окуу жайларындагы колледждин мугалимдери деле азырга дейин деле пайдаланабыз агайдын китептеринчи. Иондорду аш тузунан кармап алган, бүт өмүрүн илимге арнап салган, жактаймын деп илимди Рига шаардан Балтиканын жээгине далай барган. Ички дүйнө сырт келбети төп келишип, салаваттуу үлгү менен жүргөн агай, баамын салып акыбалды күндө сурап, баарыбызды перзентиндей сүйгөн агай. Студенттик кезде алардын тайпасынын куратору болгон Шамшы Исмаилов агай туурасындагы бул ырсаптарын анын бир учурдагы студенти, кийинки шакирти Маралбек Өскөнбаев жазган. Ал өзүнүн билим берүү тармагында жетишкен аздыр көптүр ийгиликтерине агайынын салымы чоң болгондугун белгилейт. Мындай ойго агайдын дагы бир шакирти, Ош мамлекеттик университетинин доценти, физика математика илимдеринин кандидаты Асылбеков Талайбек агай да толугу менен кошулат. Ар дайым группага өзүнүн айылдан келген, эч нерсени шаарды билбеген жөнөкөй балдардын бардыгына өзүнүн балдарындай мамиле жасап, кандай коомдук иш болобу, илим болобу, окуу болобу группасын алдыга сүрөп жүрүп, пединститут болчу анда. Пединститут боюнча группалардын арасында конкурс болгондо биз Шамшы Исмаилович жетектеген биздин группабыз жеңип, Самарканд шаарына акысыз ошол жака ойноп барып келгенбиз. Биринчи жолу Улукбектин обсерваториясын көргөнбүз. Натрий хлор тузун изилдеп, аны комплекстүү оптикалык, люминесценттик, электрдик метод менен изилдеп, ошол жердеги электрондук жана көзөнөктүк түстөнүү борборлорунун бөлмөлүк температурадан жогору 600 кельвинге чейинки температуралык интервалда ошол борборлор кантип термикалык ажырайт, кантип термикалык ажыроого дуушар болот деген алгачкы аксиомаларын, теоремаларын экспериментте далилдеп, ошолордун формасын таап, механизмин түзүп, 1979 жылы биз студент кезибизде физика математика илимдеринин кандидаты деген илимий даражасын, анда Союз болчу Рига шаарында кандидаттык диссертациясын коргогон. Жолугушканда биздин мектепке келип, өзүнүн туулуп өскөн жеринде мектепте мен окуп калдым. Ошол жерге келип, биздин ар бир окуучулар менен аңгемелешип, андан кийин тесттерди алып, ошондой эле суроолорду берип, андан кийин баарыбызга бирден чакырып жол көрсөтчү эле. Ошонун ичинен мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мени бир жолу мисал маселелерди берип, математика боюнча, физика боюнча, химия боюнча, башкалар боюнча, башка предметтерди боюнча берип келип, андан кийин математика боюнча көбүрөөк шыгың бар экен деп, андан кийин дагы бир нече жол беседа кылгандан кийин ошол ОШМУнун физика математика факультетинин математиканын адисин тапшырсаң болот. Сен ошол жерде өзүңүн элдин керегине жараган адис болууга мүмкүнчүлүгүң бар экен деп сунуш кылган эле. Кеңештерин берип турчу. Ошонун кеңеши менен мына ушул деңгээлге жеттим деп ойлойм. Шамшы агай өзүнүн мазмундуу аргументтүү лекцияларын жогорку илимий усулдук деңгээлге жеткире окуп, студенттеринин арасында бийик кадыр барк тапкан. Физика математика факультетинин деканы болуп турган учурунда окуу процесстеринин материалдык техникалык базасын чыңдоого өзгөчө назар бурган. Анын демилгеси менен окуу кабинеттери жаңы үлгүдөгү заманбап лабораториялык приборлор, окуу куралдары, жабдуулар менен камсыздалган. Өтө керектүү делип эсептелген залдар жана окууга ыңгайлуу кабинеттер жаңыдан уюштурулган.
Fizika жана математика сабактары боюнча салтка айландырылып өткөрүлгөн республикалык олимпиадаларда агай жетектеген факультет 1985-1991 жылдары туруктуу түрдө биринчи орунду ээлеп келген. Ал өзүнүн шакирттери менен бирге шериктеш өлкөлөрдүн ондогон шаарларында өткөрүлгөн илимий конференцияларга, форумдарга катышкан. Бийик трибунага чыгып, колдоого негиздүү, ынанымдуу илимий баяндамаларды жасаган. Агайдын баалуу эмгеги катары 100гө жакын илимий жана илимий усулдук эмгектери республикалык гана эмес, союздук тармактык журналдарга жана гезиттерге жарыяланган. Бизге ага катары дайыма өзүнүн кеп кеңешин айтып жүрдү. Кийин агай жетекчи кызматка келди, факультеттин жетекчиси болду, деканы болуп 4 жылдан ашык иштеди. Ошол мезгилде жаштарды тарбиялоодо, педагогикалык, илимий педагогикалык кадрлар даярдоодо, материал техникалык базаны түзүүдө университеттин жалпы өнүгүшүнө чоң салымын кошту. Шамшы агай кийин мен турмушундай экен, мен декан болуп калганда ал киши доцент болуп, профессор болуп иштеп жүрүп дагы дайым өзүнүн кеңешин берип жүрөт эле. Окумуштуу, ошол эле мезгилде нарк населди билген, адамгерчилик бийик инсан болгон. Дайыма бүтүрүүчүлөрдү колдоп, алар үчүн атайын стипендияларды берип, мектептин ремонтуна, башкасына дагы дайыма колдоо көрсөтүп келген. Университетте дагы, айрыкча физика математика факультетинде дагы агай дайыма кийин даже пенсияга кеткенде дагы келип колдоону көрсөтүп, анча-мынча конкурстарды уюштуруп, аларга спонсор да болуп жүргөн. Шамчы агай учурунда комсомолдук жетекчилик сыяктуу жооптуу иштерде такшалган инсан катары кийин да түмөн түйшүктүү жумушту кызматтарды аркалаганына карабастан, дал ошол коомдук иштерди да көңүлдөн сыртта калтырган эмес. Ал өзү эмгектенген жогорку окуу жайынын ардагерлер жана кесиптик кошуундар кеңештеринин мүчөсү, кураторлор кеңешинин төрагасы сыяктуу жана башка бир топ жооптуу милдеттерди аткарып келген. Бул коомдук тапшырмалар жөн гана кагазда калган эмес, ал өзү мүчө болгон кеңештердин башка мүчөлөрүн формалдуу эмес, иштиктүү демилге менен иштөөгө чакырган жана талап кылган. Билимге өтө бай адам эле. Ошондуктан мына уул кыздардын баарын жогорку билимде болуп, жакшынакай тарбиялады. Ошол кезде мен тестер кыз Алайкудан келип, Уркия Салиевага келип окуп, анан эле кайра ушул Бединститут эшигин аттаганымда биринчи мугалимим эле. Ошондуктан бул кишинин өзү дагы, үй бүлөсү дагы мага тарбиялык мааниси өтө чоң. Турмушка болгон багытым, билимге болгон багытым. Мына ошол кишинин аркасынан мени институт бүткөндө институтта мугалим кылып алып калган. Ошол математика ашык коюп, математика мугалими кылып, кийин мыкты биз менен окугандардын даражасы бийик болуп, кандидаттык жактагандар да болду. Ошонун баардыгына Шамшы Исмаиловдун таасири көп эле. Себеби бул киши тапшырманы так берет эле, талапты да так коет эле. Шамшы Исмаилович деген ат төөлүккө өчпөйт. Мен ошон үчүн бул ишинин окуучусу болгонума сыймыктанам. Билим берүүнүн нукура устаты, жаш кесиптештеринин кадырлуу насаатчысы, калкы үчүн кызмат өтөө дегенди ыйык парызы катары эсептеген Шамчы агай Кара Кочкордогу орто мектептин, ушул эле айылдагы райондор аралык санаториянын, Каракулчу райондук балдар борборунун жаңы жана кошумча курулуштар үчүн аткарылган алардын долбоорлорунун сметалык жана башка уюштуруу иштеринин өз мезгилинде сапаттуу бүтүшүнө жеке салымын кошкон. Төрт уул, 2 кызым бар. Ушулар карап көрсөм, өздөрү колунан иш келип, бардыгы жогорку маалыматтуу, колунан иш келип, кичине материалдык жакта мага чоң жардам беришти. Капиталдык ремонтун көтөрдүм, бүтүрдүм. 230 000 сом акча коромжолду. Өзүңүздүн үй бүлөлүк бюджет. Үй бүлөлүк балдарымын күчү менен кадрларды тарбиялоо жагынан дагы чоң жардам бердим десем жаңылышпайм. Биздин окутуп тарбиялап, менин окутуп тарбиялаган кадрларым көп иштеди ушу мектепте. Физика, математика илимдери боюнча, химия илимдери боюнча. Ал эми өз убагында ошо мектепке кадрларды окутуп тарбиялап, педпратка чыгарып, ошо мектептен жакшы окуган балдарды университетке алып келип, өзүбүздүн факультетке физика, математика, химия, биология факультетине, чет тилге, информатикага алып келип, ошо балдардын жакшы окуган балдар өздөрү кирип
бүтүп азыр иштеп аткандары негизинен ошо орто мектептин пет коллективинин негизги курамы ушу Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрү. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы баштаган бир топ сыйлыктардын ээси, республикалык маанидеги персоналдык пенсионер Шамши Исмаилов 45 жылдык педагогдук жолунда республикабыздын билим жана илим тармагына бараандуу эмгек өтүп, өзгөлөргө өрнөк болоор өмүр кечирди. 2005 жылы анын басып өткөн байсалдуу жолу туурасында журналист Жакып Акимовдун калемине таандык «Мезгил жана инсан» аттуу китеп жарык көргөн. Шамши Исмаилов агай өмүрлүк жубайы Зина эже менен 4 уул 2 кызды тарбиялап өстүрүштү. Перзенттеринин бардыгы билимге умтулушуп, өздөрүнүн тандап алышкан кесиптери боюнча түркүн тармактарда эмгектеништи. Ошол эле учурда заман тартыштыгынан улам кесип өзгөрткөндөрү, базар экономикасына ылайык ыңгайлашкандар да болду. 81 жылы Ош мамлекеттик институтунун физика бөлүмүнө кирдим. Аны ийгиликтүү бүтүрүп, анан окууну бүтүргөндөн кийин бизде ошо направление менен мектептерге жөнөтөт. Ошо мектептерде 4 жыл өзүбүздүн ишибизди аткарып, 4 жылдан кийин мен кайтып ушул жогорку окуу жайына катардагы мугалим болуп иштеп, анан Ош мамлекеттик университетине орун болгондон мен Ош мамлекеттик университетине ошо катардагы мугалим болуп иштедим. Жашоо үчүн, үй бүлөнү багыш үчүн каражат жетпей калды. Анан атамдан уруксат сурап, бирөөз ушундай мен кесибимди өзгөртөйүн деп атам деп, мен ошол өзүм өндүрүшкө өтүп кеттим. Мен кесибимди өзгөрткөнү боюнча эми турмуштун түрдүү себептеринин негизинде атам мага чоң ишенич кылып, ушул окуу жайын бүтүрүп, мен кесибим булантат деген тилегин, оюн мен аягына жеткирбеген үчүн азыркы ушуга чейин өзүмчө ойлоном. Атамын көз өткөнүнө 2 жылча болду. Ошентсе дагы Ош мамлекеттик университетинин мугалимдери менен кандай атам мамиле кылса, биз балдары да ошолор менен мурдагы өзүбүздүн мамилебизди үзбөстөн дайым кабар алып, бири-бириз менен калың катнашта жүрөбүз. 2 жубай бирге иштегенден пайдалуу деп ойлойм да. Атам кафедранын деканы болсо, апам дагы ошо жанында 1-этажда иштейт эле. Мен ушу кичинекейимде кошо барып жүргөндө көрчүм. Бири-бирин урматташып, экөө бирге чогуу кет, жумушка кет деп кайра бирге келишип, анан үй бүлөдө дагы чогуу тамак жейт элек. Экөөнүн айтканы деле ошо көбүрөөк окугула, китеп окугула, билимдүү болгула. Ошол маалда 8-ди бүтүп окууну токтотуп койгон үй бүлөлөр бар эле да, балдары, окуучулар. Бизде ушу 10ду бүтөсүңөр, 10ду бүтүрүп, анан университетке тапшырасыңар деп эле айтып жүрчү. Атам менен апамын сөзү бир чыкчы. Небере көргөндөн кийин ушул ар бир атам менен апам айткан сөздөрү эсибизде калды. Үй бүлөнүн салты биз үчүн өтө ыйык. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн салты болот. Биз ошо салт менен жашайбыз. Өзү айтат эле, ким жакшылык кылса, 100 жолу ушу ыраазычылыгын көрсөт деген ошо кишиге. Өзү берешен, айкөл адам болгон. Биз фонд ачканбыз, Шамши ата фондунда. Шамши ата фондунда бүгүнкү күнгө чейин атам тирүүсүндө эле ушу кызматтарды кылып, атам айтканын жасап жүрөбүз. Кандай болгондо дагы фонддун милдети ошол жердеги Кара Кулжа элине, Кара Кочкор айылына, же Кара Кочкор айыл өкмөткөбү, же Кара Кулжа районуна кызмат кылыш. Шамши Исмаилов агай өзүнүн Кара Кочкор айылын жанынан артык көргөн. Элеттин жашоосу ылдамыраак жакшырса экен деп дегдеп турган. Биз менен болгон соңку маектешүүсүндө ал кезде 80 жаш куракка келип калган асыл агайыбыз дал ошол Кара Кочкор айылы. Коомуздагы бүгүнкү кырдаал, өргө карай илгерилөөнүн жолдору туурасында кеңеш катары көкүрөгө түйүп жүрө турган кепти айткан жайы бар. Чоң Кара Кочкор айылы мен үчүн ушундай бир сүйүнүчтүү, ушундай бир жакшынакай, өзүм чоң сезип, өзүмү таза аба чуткансып, өзүмү келбетим башка өзгөрүп кетет да, ошо толкунданып кетет. Мени кубандырганы элдин
мага туура кылган мамилеси. Элдин азыркы жакырчылык абалга келип, кичине кадрлардын мугалим болбой, башка бир жерде Казакстан менен Россияда өзүн кесип боюнча иштебей жүргөн, соодагерчилик менен жүргөндөргө, алып сатарлык иш менен жүргөндөргө мен өкүнөм айнанайын. Ошолорго мен ичим ачат. Кайран өкмөттүн акчасы, кайран менин мээнетим, кайран педагогдордун мээнети. Билим берүү жана илим жагын жакшыртууда жок, көп университеттердин санынын кереги жок. Сандан сапатка өтүш уже жетишет. Алдап элди алдап жүрүп ушуга келдик.